نعم تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وأهلا إخواني الكرام في ثاني لقاءاتنا من دروس علوم الحديث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. Урматтуу шейх хафизахуллах, Аллах тааладан сактаган болсун. Аллах таалага мактоолорду айтып, андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айткан соң айтат. Урматтуу бир туугандарыбыз дейт, сабакка кош келиңиздер дейт. Мына ушул экинчи биздин кезигибизге дейт, экинчи жолугушуубуз хадис илими боюнча сабагыбызга дейт. Хадис илими боюнча экинчи сабагыбыз. ونستأنف في هذا اليوم ما كنا ابتدأنا فيه من شرح منظومة البيقونية لمؤلفها ابن فتوح البيقوني عليه رحمة الله تعالى. Эми бүгүн дейт, мына буга чейин эмнени биз баштаган китепти улантабыз дейт. Манзуматул Байкуния деген. Байкуния деген ошондой ырсап түрүндө илим эмгекти Ибн Фаттух аль Байкуни деген жазган алымдын китебин улантабыз дейт. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أولها الحديث وهو ما اتصل إسناده. وأخذنا اتصال الإسناد، وعرفنا أن اتصال الإسناد يقصد به أن يروي كل راو عن شيخه بدون واسطة. Жана буга чейин биз деген сахих хадис деген тууралуу сурган элек. Ал айткан, китептин автору айткан, биринчиси хадистердин түрү бул сахих хадис деген. Ал деген анын иснады үзүлбөгөн деген болчу. Анын иснады, анын чынжырчасы үзүлбөгөн. Мунун эми мааниси эмне деген элек? Иттисал деген мааниси деген ар бир ошо хадисти алып келген адам, ар бир хадистеги ошо адамы деген эмне, өзүнгө чейинки адамдан өзү ошо айтып аткан болгон болсо, өзү андан уккан болгон болсо үзүлбөй. وعرفنا أن الحديث الصحيح لا بد أن تتوفر فيه شروط 5. Жана айткан элек, хадис сахих болуш үчүн деген анда деген сөзсүз түрдө 5 шарт болуш керек деп айткан элек. وأن أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو اتصال السند. Жана эң биринчи шарты бул деген ошол иснаттын, ошол чынжырчанын, ошол хадисти бизге алып келген адамдардын чынжырчасынын үзүлбөгөн болгондугу. والشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح ألا يحتوي الحديث على شذوذ أو علة. Эми экинчи бул сахих хадистин деген экинчи шарты деген анда деген бир кандай бир оорулар же шузуз деп коет, ошондой сыяктуу бир дагы бир оорунун түрлөрү болбошу керек. ما هو الشذوذ وما هي العلة؟ Эми бул шузуз деп коет, шазда деген, анан илля деген ошол оорулардын түрү. Булар эмнелер? يعرف علماء الحديث الشذوذ بأنه مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. ما معنى هذا الكلام؟ Эми шузуз дегендин мааниси дейт алымдар деген, муну деген аныктамасын мындай беришкен. Ишеничтүү бир хадистин риваятчысы, бир адамы деген өзүнөн күчтүүрөөк болгон адамга, өзүнөн күчтүүрөөк болгон башка бир риваятчыга деген каршы болуусу деп айткан. وحتى يتثنى لنا معرفة هذا الشرط لابد أن نعرف من هو الثقة. نحن نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فلابد أن نعرف من هو الثقة أصلا. Эми бул шартты түшүнүшүбүз үчүн эмне экен? Мына бул аныктаманын негизинде ошол сико деген, ишеничтүү риваятчы дегендин маанисин түшүнүшүбүз керек болот экен. Эми ал ким ал? Ошол ишеничтүү
бекем риваятчы деген ким ал? الثقة يقصد بها أمران. الراوي الثقة يقصد بها أمران. الأمر الأول أن يكون ضابط لما يسمعه ويفهمه، أمين فيما ينقله. Биринчи эми мындай да, эми сика деген, ишеничтүү риваятчы дегендин мааниси деген бул өзүнө эки нерсени камтыйт. Эки нерсени камтыйт. Бул деген биринчиси деген эмне? Өзү эмнени уккан болсо, эмнени түшүнгөн болсо, ошол нерсени бекем жакшы эске тутуп калган жана эмнени бизге айтып жаткан болсо, ошол нерселерде ал ишеничтүү. Эмнени риваят кылса, ошол нерселерде ал ишеничтүү адам. والأمر الثاني أن يكون ثقة في دينه، أن يكون ثقة في دينه بحيث أنه لا يقترف الكبائر ولا يداوم على الصغائر، فهو يكون ثقة في تعامله مع ربه، في الابتعاد عن المحرمات والإتيان قدر المستطاع بالواجبات، ويكون ثقة فيما ينقله أمينا عليه. هذا يعرف بالثقة، وأيضا يكون حفظه جيد لا يقع فيه خلل. Демек эмне экен? Эми экинчи нерсе, бул ишеничтүү риваятчынын экинчи мунун шарты деген, бул деген ал өзү дининде бекем адам болуш керек. Кандай? Дининде ишеничтүү адам болуш керек. Мааниси кандай? Динчилиги жакшы болуп, ал деген чоң күнөөлөрдү, улуу күнөөлөрдү аткарбаган болуш керек. Ошондой эле кичинекей күнөөлөрдү да дайыма кылып жүргөн адамдардан болбош керек. Жана колунан келишинче, мүмкүнчүлүгү жетишинче деген Аллах Таала буйрук кылган важибаттарды аткарып жүргөн адам. Демек эмне экен? Ушул эки нерсе аркылуу сика, ишеничтүү риваятчыны билет экенбиз. Ким экен? Ал деген дининде бекем, өзү динчилигинде ушундай чоң күнөөлөрдү кылбайт, кичинекей күнөөлөргө дайыма умтула бербейт жана ошол менен бирге анын эске тутуусу жакшы. Эмнени уккан болсо, эмнени түшүнгөн болсо, ага ошол жакшы эске тутуп, анан бизге айтып бере алат. Демек ал риваят кылган нерселерде биз ишенсек болот. Демек ушул эки нерсе аркылуу биз эмне экен? Ишеничтүү ушундай риваятчыны биле алабыз. إذا أستطيع أن أقول أن الثقة هي صفة يتصف بها الراوي الذي جمع العدالة في ديانته وجمع القوة في حفظه. Демек эмне экен? Башкача айтканда деген, демек сика деген бул ишеничтүү риваятчы деген бул сыпат экен. Бул эки сыпат өзү сыпат, бул ушундай бир өзгөчө бир сыпат экен. Өзүнө эки нерсени камтыйт экен. Биринчи деген дининдеги адилеттүүлүк, дининдеги тууралыкты камтыйт. Экинчи деген ал өзүнүн ошол жакшы эске тутуусун, риваят кылган нерселеринде ал ишеничтүү. هنا قال أهل العلم في تعريف الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ما معنى هذا الكلام؟ أضرب لكم مثالا لكي يتضح الكلام. Эми мына бул жакта кайра жанагындай немеге кайтсак, ошо сахих хадистин шарттарына кайтсак, эмне шаз да болбош керек деп айттык. Эми шаз да болбош керек деген мааниси эмне, аныктамасы эмне деп айтышкан алымдар? Бул деген ушундай бекем бир риваятчы өзүнөн күчтүүрөөк болгон, өзүнөн бекемирээк болгон бир риваятчыга каршы болуусу деп айткан элек. Эми ушул аныктаманы түшүнүшүбүз үчүн мына силерге азыр мен мисал кылып көрсөтүп берейин дейт. عندما مثلا يكون هناك شيخ كهذا يجلس في حلقة من الحلقات، هذا الشيخ، وهذا الشيخ عنده تلاميذ كثر، عنده 1 2 3 4 5. إذا هذا الشيخ باللون الأحمر ويجلس تحت يده مجموعة طلاب يلقنهم الحديث الشريف. Мисалы элестетсеңер, мына бир шейх бар, мисалы бир шейх бар, бир устаз бар. Анын астында мисалы 5 адам илим алат. 5 анын шакирти бар, 5 шакирти бар. Мына биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи болгон бир шейхтин мисалы 5 анын окуучусу бар. هذا الشيخ أملى عليهم حديثا فالجميع في نفس المجلس سمع الحديث من الشيخ ودونوه عندهم في كتبهم أو حفظوه في عقولهم. Жана бул шейх деген мына бул ушу өзүнүн шакирттерине
bir сабакта отуруп анан аларга bir хадисти айтып берди. Bir хадисти айтып берген соң, анан бул шакирттери деген ошол сабакта деген ошол хадисти жазып алышты китептеринде же болбосо эске тутуп жаттап алышты. ثم بعد مدة من الزمن بدأ هؤلاء الطلاب يحدثون بالحديث الذي سمعوه من ذلك الشيخ، فمثلا هذا حسن وعلي ومحمد إلى آخره. كل هؤلاء اتفقوا على أن شيخهم مثلا قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا أخبر طلابه الذين هم أسفل منه إنما الأعمال بالنيات، وهذا قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا قال إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا قال إنما الأعمال باليد أو باللسان. إذن هذا خالف، هذا مع كونه ثقة خالف من هم أوثق منه لأنهم أكثر عدد منه. فهل نقبل حديث هذا الذي قال إنما الأعمال باللسان، أم نقبل أحاديث المجموعة الكثيرة التي يعضد بعضها بعضا؟ Эми бул жакта карасаңыздар кандай болуп калды. Эми ошол устаздан алар могу 5 шакирти деген бир хадисти угушкан эле бир сабакта. Андан соң кантип бир заман өткөн соң, убакыт өткөн соң деген ушул 5өө деген ушул 5 адам өздөрү дагы ошол уккан хадисти башкаларга айтып башташты. Өздөрү шакирттерине жеткизип башташты бул хадисти. Жана мисалы карасаңыз, биринчи мисалы адамдын аты мүмкүн Мухаммад, экинчи Али, анан бирөөсү мисалы Хасан, ушундай болгон адамдар, булар өздөрү дагы кийинкилерге айтып башташты. Жана баары тең хадисти бирдей кылып эле айтып атышат. Мисалы айтып атышат да, мынтип айтып атышат. Мисалы хадис иннамал амалу бинният деп айтып жатышат. Чынында амалдар ниетке жараша деп айтып жатышат. Чынында амалдар ниетке жараша деп айтып жатышат. Баары тең. Бирок мына биринчиси айтты, туура эле айтты. Андан кийин мисалы Али мына Хасан мисалы туура эле айтып атат. Анан Али ушинтип айтты, Мухаммад айтты, Салим ушинтип айтты. Бирок могул жерде бирөө намазга карасаңыздар, мына бирөөсү деген мынтип айтып жатат да. Ушул бешөөнүн бирөөсү жок мынтип айтып жатат. Чынында амалдар бул тилге жараша деп айтып жатат. Чынында амалдар бул колго жараша деп айтып жатат. Мындайча айтканда өзү бул ишеничтүү эле адам, ишеничтүү эле бул ушундай риваятчы. Бирок бул жакта деген башка риваятчыларга ал каршы болуп калды. Өзү деле ишеничтүү, бирок башкаларга каршы болуп калды. Бирок башкалардын саны көбүрөөк. Саны көбүрөөк болгондон көптүктүн негизинде алар деген мындан күчтүүрөөк болуп калды. Мындан буга караганда бекемирээк болуп калышты. Демек мына ушул нерсе шаза деп аталат. Эмне экен? Бир риваятчы деген өзү бекем болгон болсо да, ишеничтүү болгон болсо дагы өзүнүн күчтүүрөөк болгондорго каршы болуп калуусу. إذن معنى الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هم أنثق منه عددا، يعني بالعقل. هل أنا أصدق 1 2 3 4؟ أنا أصدق 1. هذا يقول إنما الأعمال باللسان، وهؤلاء يقولون إنما الأعمال بالنيات. هذا بدل لفظة، واللفظة مؤثرة في الحديث تغير من حكمه. فبالطبع يكون الحديث المروي عن هذا الرجل مع أنه ثقة وروى عن شيخه الثقة وشيخه روى عن الثقة، أصبح هذا الرجل عقب في قبول كلامه. لماذا؟ لأنه خالف الثقات الذين حضروا معه مجلس السماع. Эми кандай болуп калды? Эми мына карасаңыздар, бул жакта деген көбүнчөсү хадисти бирдей түрдө айтып жатышат. Бирок бирөө болсо өзгөчөлөнүп хадисти башка сөз менен айтып жатат. Эми бул жакта ким бекемирээк, кимге көбүрөөк ишенсек болот? Бул көбүнчө адамдаргабы, ошолор же болбосо бул бирөөнө жалгыз буга ишенебизби? Көрдүңүздөр мына демек ушул жакта мына бул адам өзү ушул мына сөздү өзгөртүп, кайсы бир сөзүн өзгөртүп айтып жаткан адам өзү мүмкүн ишеничтүү эле адам. Анын шейхи дагы ишеничтүү адам болгон. Ал шейхинин шейхи да ишеничтүү адамдар болгон. Ушундай туура эле цепочка менен келаткан. Бирок могул учурда ушул эмне болуп калды? Ошо бир сабакта отурган сөз немеде бир хадисти башкача сөз менен айтып калды. Жана ошол сөз башкача сөз айткан сөзү андан күчтүүрөөк болгондорго, көп бир жамаатка, ошол сабакта катышкан башка адамдарга сөзү каршы болуп калды. Демек ушундай учурда мына ушул шаз деп айтылат да. Эмнекен ошол бир адам деген өзү бекем ишеничтүү болгон болсо дагы өзүнөн күчтүүрөөк болгондорго, өзүнөн күчтүүрөөк болгонго башкаларга каршы болуп калуусу. وهنا يتضح لنا هذا القسم الأول من أقسام الحديث الشاذ، أن يخالف الراوي من هم في مرتبته في الحفظ
وهم ثقات فيخالفهم. هذه الأولى. الثانية أن يكون عند هذا الشيخ طالب وطالب، لكن هذا قوة حفظه أكثر، تقريبا 100%، وهذا قوة حفظه وثقة أيضا لكنه 80%. فمثلا لو سمينا هذا خالد وهذا حسن، خالد حفظه للأحاديث 100%، لا يخطئ أبدا، جربت عليه هذه العادة فلم يجدوا عليه خطأ. لكن حسن تتفلت منه بعض الألفاظ في بعض الأحيان، لكن يبقى وصف الثقة ملازما له. эми мына карасаңыздар, мына бул биринчи мисал болду. Эмненин ушул шаз болгон хадистин биринчи мисалы болду. Карасаңар кандай болуп калды? Бир күчтүү ишеничтүү эле бир риваятчы өзүнүн көбүрөөк болгон, андан күчтүүрөөк болгон башка бир риваятчыларга каршы болуп калабыз. Эми башка мисалды карасаңыздар, мына башка мисал качан мына бир шейх бар. Мына бир шейхтен деген андан эки шакирти бар. Анын эки шакирти бир хадис айтып жатышат. Мисалы бир шакирттин аты Халид деп коелу, экинчисинин аты мисалы Хасан. Ошол Халид деген адамдын деген мунун эске тутуусу 100%. Күчтүү, өтө ишеничтүү, бекем, 100% анын эске тутуусу. Эми экинчи Хасандыкы болсо мүмкүн 80%. 80%га ишенсе болот ушундай күчтүүлүгү. Эми бул Халид боюнча деген ал мына тажрыйбанын негизинде көргөнбүз да, ал деген эч жаңылышпайт. Ушундай билип ал деген эске тутса өтө катуу жаттап калат. Жана кайра сөздөрдү да алмаштырбайт ушундай да. Ал эми Хасан болсо кээде жаңылышып калышы мүмкүн, кээ бир сөздөрдү жакшы мындай жакшы жаттабай калышы мүмкүн. Бирок ошол менен деле бирок ишеничтүү эле, ал деле бекем ишеничтүү бул риваятчы. إذن عندما يخالف حسن الذي كان في مجلس السماع مع خالد، عندما يخالف حسن خالد في لفظة من ألفاظ الحديث تؤثر في حكم الحديث، يقال على رواية حسن أنها شاذة. لماذا؟ لأنه خالف من هو أوثق منه وأضبط منه وأحفظ منه. إذا نعتمد هذه الرواية ونقول رواية هذا الرجل وهذا الراوي شاذة. لماذا؟ لأن هذا درجة حفظه أقوى وأضبط وهذا أقل منه، فهذا يسمى حديثه شاذ. Эми кандай болуп калды? Кайсы бир учурда ушул эки адам деген бир хадисти айтып жатканда, ошо бир жерде уккан хадисти деген айтып, жана экөөдө ошол учурда деген мисалы Хасан, мунун эске тутуусу кичине слабыйраак болгон, алсызыраак болгон деген, берки өзүнүн күчтүүрөөк болгон Халидке каршы сөз менен бир хадис айтып салса, жана ошол айткан каршы болгон сөзү деген бул хадистеги өкүмгө бир таасир эте тургандай сөз боло турган болсо, кандай болуп калды? Ошондо Хасан деген бул бир адам деген өзүнөн жакшыраак, өзүнөн күчтүүрөөк, өзүнүн эске тутуусу башка бир жакшыраак болгон адамга эмне болуп калды? Каршы болуп калды. Өзүнүн бирок эске тутуу даражасы өзүнүкү ылдый төмөнүрөөк, өзүнүн күчтүүрөөккө каршы болуп калганда, мына ушул учурда деген эмне болот экен? Бул хадис шаз деп аталат. Шаз деген хадистин мына дагы бир түрү ушундай. والحديث الشاذ لا يعرف إلا عندما يكون له حديث مقابل. فإذا وصفنا حديث حسن بأنه الحديث الشاذ لابد أن نصف حديث، لو وصفنا حديث حسن الشاذ لابد أن نصف حديث خالد بأنه المحفوظ، بأنه الحديث المحفوظ، محفوظ لأنه في مقابله حديث شاذ. يعني بمعنى آخر لا يمكن أن يوجد حديث شاذ إلا إذا وجد في مقابله حديث محفوظ، وإذا وجد حديث محفوظ فلا يوجد إلا إذا وجد في مقابلة حديث شاذ، فكلاهما يظهر بعضهما بعضا، لا يستغني بعضهما عن الآخر. ما دام أن هناك شاذ إذن هناك حديث آخر أظهر هذا الشذوذ، وهذا يسمى الحديث المحفوظ. وضحت يا شيخ كم شيء؟ نعم شيخنا، واضح.
эми мындай болуп калды да карасаңыздар, бул жакта деген кайсыл бир учурда мисалы шаз хадис болуп калган болсо, ушундай шаз деген эмне? Бул мисалы бул ушундай бир исключение болуп калган, бир катардан чыгып калган деген маанидей да, ушундайчы мунун мааниси деген шаз деген. Мындай болуп кала турган болсо, сөзсүз түрдө мунун карама каршылыгында махфуз деген хадис болуп калат. Махфуз деген мына сакталган хадис деп коет. Эми кандай карасаңыздар, кандай болуп калды? Мына ушул учурда карасаңар, эки адам бизге хадис айтып аткан эле. Бири күчтүүрөөк болгон жана эске тутуусу кичине төмөнүрөөк болгон. Ушул эске тутуусу төмөнүрөөк алып келген сөздү эмне деп айткан элек? Бул шаз деді. Бул шаз, бул бөтөн болуп калган. Деп айтып аткан болчубуз. Мисалы могул жакта Хасан айткан хадисте бул бөтөн шаз деп айткан болчубуз. Ал эми бул учурда берки Халид айткан хадистин аталышы махфуз болуп аталат. Махфуз, сакталган деп. Сакталып калган, мына туура болуп калган хадис деп айтылат. Мына демек эмне экен? Бул учурда ушул эле шаз деп айтып атканда, ушул эле бир эле учурда деген эки хадистин түрүн билет экенбиз. Шаз деген хадисти мына өзгөчө болуп мындай чектен чыгып калган жана махфуз деген хадис. Эмне бул ушундай катарда болгон туура мындай бекемирээк адам алып келген хадис. طيب الشذوذ من الممكن أن يقع في المتن ومن الممكن أن يقع في السند. من الممكن أن يقع في سلسلة الرجال كأن يبدل الراوي مكان راوي أو تختلط عليه أمور، ويأتي الذين كانوا يعني في مجلس السماع يسردون السند أو يذكرون السند وليس فيه ذلك الراوي بل هو راوي آخر. فالشذوذ يقع في السند ويقع في المتن أيضا، يقع في كليهما. هناك شذوذ متن وشذوذ سند. Эми ушундай шаз деген бул деген матында дагы болушу мүмкүн. Жана ошондой эле бул санатта дагы, иснатта да болуп калышы мүмкүн. Кандай деп айткан элек? Биз матын деп айткан элек эмне экен? Бул деген ошол хадистин өзүнүн сөзү. Сөзүндө мисалы бир кайсы бир сөздөр өзгөрүп калышы мүмкүн бир сүйлөмдөрдө, мисалы ушундай мына буга чейин айткан мисалдардай. Ал эми иснаттагы шаз болуп калуу, бир өзгөчөлөнүп калуу, бир бөтөн болуп калуу, бул эмне? Бир качан бир ушу иснаттагы адамдардын чындырчасын деген бир адамдары өзгөрүп калуусу. Мисалы бир риваятчы деген айтылбай калганда анын ордуна башка бирөө айтылып калса, ушундай эмне болот экен? Демек бул бир эле матында хадистин сөздөрүндө эмес, ошондой эле иснатта дагы адамдарды чындырчасында дагы бул шаз болуп калышы мүмкүн экен. مثال للحديث الشاذ، مثال للحديث الشاذ ما رواه ابن ماجه في سننه أنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية. انتبهوا لهذا الكلام، ما رواه لو تقول لهم يعني جملة يكون أفضل حتى يكون أقع. مثال الحديث الشاذ. эми мындай шаз المتن، مثال الحديث الشاذ في المتن. матында болгон, ошо хадистин сөздөрүндө болгон шаз болуп калуу, бөтөн болуп калуу, өзгөчө болуп калуунун мисалын келтирет азыр шейх. ما رواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام حدثنا سفيان عن أسامة ابن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة. هذا كله السند، لا يعنينا في شيء. عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا متن الحديث. هذا الحديث أسامة ابن زيد أخطأ فرواه بلفظ مخالف. اللفظ الصحيح الذي رواه مجموعة ثقات أخرى من نفس طبقة أسامة بن زيد قالوا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فهنا هذا الراوي الذي اسمه أسامة بن زيد روى الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. تمام؟ الثقات الذين كانوا في مجلس سماع أسامة بن زيد أصدقاؤه قرناؤه الذين رووا نفس الحديث رووه بنفس السند بنفس الهيئة، لكنهم قالوا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فحكم أهل العلم على رواية أسامة بن زيد بالشذوذ الذي هو إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وقالوا أن المحفوظ
أن المحفوظ على الذين يصلون الصفوف. لعلها تكون واضحة يا شيخ كامشي الآن. لا كثير شيء أنا الله المستعان. طيب جيد. أنا في كثير من الأحيان يا شيخ كامشي أحاول أن أعطيك معاني كثيرة لتختار الأنسب، ليس بالشرط أن تقولها جميعا، من نعم الممكن أن تختصرها أنت بعقلك. لذلك أنا أحرص، هذه الفائدة استفدتها وأنا في إندونيسيا من أحد المترجمين، قال لي أعطيني بدائل كثيرة أختار أيسرها، فأنا نعم أعتمد في شرحي أن أعطي لك الصورة من أكثر من جهة، وأنت لست ملزم أن تترجم كل هذا، بل تأخذ الأيسر لك. طيب اتفقنا؟ طيب. هذه أحببت أن أنبه لك لكني أنسى كثيرا. نعم طيب، تمام. طيب طيب. أنا سأقولها شيئا شيئا. مثال الحديث الشاذ أن هناك راوي اسمه أسامة بن زيد روى عن عائشة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الراوي أسامة بن زيد خالفه الذين كانوا معه في المسجد وقالوا لا، إنما الصحيح الحديث عن عائشة، الحديث الصحيح عن عائشة المحفوظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هكذا واضحة؟ يعني ما أم معنى يا أقسمها شيخنا نصفين؟ يصلون على ميامن الصفوف؟ على يمين الصفوف، يعني أن الله وملائكته يصلون على الذين هم على يمين الصفوف، الجهة اليمنى. نعم الجهة اليمنى. هكذا رواه أسامة بن زيد. يا أسامة ماذا رويت عن شيخك عثمان بن عمرو؟ قال رويت عن شيخ عثمان بن عمرو حديث عن عائشة. ما هو ذاك الحديث يا أسامة؟ قال أن عائشة قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني على يمين الصفوف. الذين كانوا مع أسامة في مجلس السماع قالوا لا، المروي عن عائشة أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلونها ببعض. وضحت؟ نعم شيخنا. أم أقسمها؟ يعني يصلون ببعض يعني بدون يعني قتل وهذا صحيح. يصلونها، يجد فرجة في الصف فيتقدم فيسدها، يسد هذه الفرج التي تكون في الصفوف حتى تكتمل الصفوف. نعم طيب جميل. وضحت؟ نعم شيخنا جزاك الله خير. эми мына мисал мисал ушу шаза болгон хадиске бир мисалы ушу айтып жатат. Мисалы Ибн Мажада келген, Сунан китебинде келген хадис. Бул жакта деген хадисте деген айтылат, бизге айткан дейт, Усман ибн Зейд айткан дейт, анан Муавиядан келтирген дейт, жана башка деп ушундай адамдын ушундай көптөгөн иснаты келип турат. Анан деген ушундай хадистердин аягында анан мынтип айтылат дейт. Айша радиаллаху анха айткан дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен дейт. Мына дейт, чынында Аллах жана анын периштелери саптарды үзбөй ошол толуктап тургандарга аларга салават айтып турушат дейт. Аларга мактоолор айтып турушат дейт. Чынында эмне дейт? Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптарды үзбөй, ошону толуктап, ортосунда үзүк калтырбай ошентип тургандарга аларга салават айтып турушат дейт, мактоо айтып турушат дейт. Дегенде ушул хадистин иснадында деген мисалы Усама ибн Зейд дагы бар да. Усама ибн Зейд ал качан айтканда, бирок ал хадисти мынтип айтып жатат. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптардын оң жагындагыларга салават айтып жатышат деп келтирет. Көрсөңөр, Усама ибн Зейд жана анын шакирттери, ал менен чогуу бирге болгондор хадисти ушундай түр менен келтирип калышат. Келтирип калышат. Айша радиаллаху анха, Айша энебизден келген хадисти ушундай түр менен айтышты. Башкалардын баарысы мындай эле бир түр менен айтышты. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптарды үзбөй толуктап тургандарга аларга жакшылыкты, салаватты айтып турушат дейт. Бул жакта деген эмне дейт? Бул Усама ибн Зейдтен сурасак, сен хадисти кандай уктуң эле деп айтсак, ал мынтип айтат. Мен хадисте десем мынтип келет дейт. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптардын оң тарабындагыларга салават айтып турушат дейт. Демек эмне болуп калды? Мунуку өзгөчөрөөк, бөтөн болуп калды. Эмне шаз болуп калды да мунуку. نعم شيخنا. نعم. يعني هكذا، بارك الله فيك. دقيقة. هكذا مثلا حتى تتضح لهم الرؤية أكثر. هذا هو الشيخ، كان في الطلاب أسامة بن زيد، وكان مجموعة طلاب أخرى جميعهم بنفس درجة القوة في الحفظ. أسامة بن زيد هذا قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. خالفه أصدقائه فقالوا لا، الذين نحفظه عن شيخنا هذا ليس هذا يا أسامة، ولكن الذي نحفظه
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فأصبح حديث هذا محفوظ وحديث هذا شاذ. نعم. мына көрсөңүздөр мына шейх واضح؟ намнам шейхана мына бул жакта мына көрсөтүп турат, мына мисал болуп карасаңыздар, мына шейх, бир шейх деген эмне болду? Бул деген хадисти айтып жатат. Бир хадисти айтты өзүнүн шакирттерине. Мисалы анан бул шакирттерине мына оң тарабында бул жакта мисалы Усама ибн Зейд мындай хадисти мынтип жаттап калды. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптын ошол намаздагы саптын оң тарабындагыларга мактоолорду айтып жатышат деп сактап калды. Муну эске тутуп калды да. Ал эми башка шакирттердин баарысы, калгандарынын баарысы мына бул сол жактагылар. Алар мынтип жаттап калышты. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптарды үзбөй толуктап тургандарга аларга жакшылык мактоолорду айтып жатышат деп булар ушинтип жаттап калды. Эмне болуп калды? Мына көрүсүңөрбү, бул жакта Усама айткан сөз деген башка адамдарга каршы болуп калды. Демек ушундай учурда эмне болуп калды? Мунун хадиси шааз. Мунун хадиси шааз деп аталат. Өзгөчө бир бөтөн болуп калган. Бирок өзү ишеничтүү эле бул риваятчы. Бирок эмне башкаларга бул көбүнчө адамдарга күчтүүрөөк болгондорго эмне болуп калды? Каршы болуп калды. Ошондуктан мунун хадиси шааз деп аталат. Ал эми беркилердин хадиси, беркилерге алып келген ушу туура болгон хадис, өзгөчөлөнүп бөтөн болбогон хадис эмне деп аталат? Ал махфуз деп аталат. Сакталып калган хадис деп аталат. كيف يعرف العلماء أن هذا الحديث الشاذ؟ بمقارنة الروايات ببعضها ببعض، يقارنون الذين كانوا في مجلس السماع أو يقارنون تلاميذ الشيخ والحديث الذي رووه عن الشيخ، فيسمعون من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويقارنون رواية هذا بهذا بهذا بهذا، فبذلك يتضح لهم من الذي خالف، وهل خالف من هو أوثق منه في الحفظ أو من هو أقل منه في الحفظ، أو خالف العدد الأكثر وهو العدد الأقل. وبذلك يتضح لك الجهد المبذول من علماء الحديث في استخراج العلل واستخراج الأحاديث الضعيفة. Эми мына карасаңыздар, эми ушундай болгон бир бөтөн болуп калган, бир өзгөчөлөнүп калган, шааз болгон хадисти алымдар кантип муну аныктап биле алышат? Кантип аныктап билип беришти? Эмне менен? Бул салыштырып билүү аркылуу. Салыштырып мукарана кылуу аркылуу. Бул салыштырып билгенде. Мисалы карашат, баланча бир шейхтен деген бир сабагында кимдер отурган деп карашат дагы, жана алардын баарысы тең ошол хадисти кандай түр менен алып келишти, ошонун баары тең текшерип, бири бирине салыштырып башташат. Же болбосо мисалы кайсы бир шейхтин деген ким деген шакирттери бар эле, кайсылар алар муну кандай кылып айтышат экен деп ошонун баарын карап чыгышат, издеп чыгышат, жана сөздөрүн карайт. Ошентип бири бири менен салыштырып анан аларга анык болот. Демек мына могул кайсы бир адамдар деген мояктагы деген мына бир риваятчысы бул шейхтен келген сөзү деген башкаларга өзүнөн күчтүүрөөк болгон бир адамга каршы түр менен алып келиптир. Же болбосо өзүнөн көбүрөөк болгон бир башка бир ушундай күчтүү бир риваятчыларга каршы болуп калыптыр сөзү деп туруп, анан эмне болот? Ошол демек бул деген шаз болуп калган экен, демек бул деген өзгөчөлөнүп бир бөтөн болуп калган экен деп анан ушинтип аныктап билишет. Демек мунун негизинен эмнени түшүнөбүз? Карасаңыздар, кандай гана ошо хадис алымдары деген өтө чоң эмгек кылышкан, өтө чоң ушундай изилдөөлөрдү кылып, өтө ушундай өзү кандай гана жакшылык ишти кылып, кандай мындай хадис сахихти жана ушундай сахих эмес хадистен аныктап билиш үчүн кандай гана чоң эмгектерди кылышкан бул жакта. الآن هل اتضح الحديث الشاذ للإخوة أم أحد الإخوة عنده مشكلة فيه أو الأخوات؟ Эми муну ушул шаз деген хадис түшүнүктүү болдубу? Силерге түшүнүктүү болдубу? Же болбосо түшүнбөй калган жактарыңыздар болуп калдыбы? Түшүнбөй калсаңыздар айтыңыздар. Вот, микрофонду кесиптелер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Камчы шаз хадис болсо, бирок мисалы достоверный неме менен цепочка менен келген болсо, ошого таянса болобу же болбой калабы? Если, например, противоречит башка хадистерге, башка риваяттаргачы, но достоверный эле цепочка менен келген да, ошого таянса болобу болбой калабы? شيخنا هنا يسأل إذا يكون الحديث شاذا، ولكن إسناده صحيح شيخنا، المتصل وهذا إسناده صحيح، هل نعتمد عليه شيخنا؟ هل يجوز أن نعتمد عليه؟ لا، الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف. الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف، لا يؤخذ به ولا يعمل به.
الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيفة، لأن ثقة الرجال واتصال السند وحده لا يكفي، هناك شروط أخرى كما سنعرف لابد أن تنطبق حتى يكون الحديث صحيحا خالي من أي شائبة تشوبه، والشذوذ شائبة تشوبه، خلل موجود. мындай дейт, жок, шад хадис деген бул деген аны алса болбойт дейт. Анткени бул деген шаз болгон хадис деген бул даиф хадистерге келет дейт. Бул деген слабый хадистерге, алсыз болуп калган хадистерге келет дейт. Ошол бул деген демек муну албайбыз дагы, жана буга жараша амал кылган дагы болбойт дейт. Буга жараша амал кылмайт дейт. Анткени бир эле хадистин бир иснады үзүлбөгөн болгондугу же болбосо риваятчылардын мисалы бекем болгондугу бул хадис сахих болуш үчүн жетиштүү эмес бул нерселер. Демек мына карасаңыздар, биз дагы башка шарттар айтып жатпайбызбы дейт. Демек андан дагы башка шарттар керек болот. Башка шарттар демек эмне толугу менен бир кандай бир оорулардан, бир кандай кемчиликтерден алыс болуш керек хадис сахих болуусу үчүн. هل هناك إشكاليات أخرى بارك الله فيكم؟ Дагы кандай бир түшүнүксүздөр барбы? Дагы суроолоруңуздар барбы ошо шаз хадис боюнча? Сурап алыңыз азыр. Микрофонду күйүзсүлөр. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Угулбай атасың. Ömürбек, сен угулбай калдың. Тиги неме достоверный хадис менен тиги слабый хадис кантип айырыланбаса болот? Мунун айырмасы кандай? أخونا ياسر شيخنا، كيف نفرق الحديث الصحيح والضعيف؟ نعم، هذا ما نحن سنعرفه بعد إتمام دراسة هذه المنظومة وغيرها. يعني لا نستطيع، يعني الحديث الصحيح شروط 5، أنت مطالب أن تفهم هذه الشروط ال5 ثم تبحث عنها في كل حديث، إن وجدتها في الحديث فيقال عنه حديث صحيح. هذا بالنسبة للذي يريد أن يصل بنفسه إلى الحديث الصحيح، وإلا فالعلماء الحمد لله قد اجتهدوا وألفوا مؤلفات في الحديث الصحيحة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث الصحيح. لكن أنت كطالب علم لابد أن تعرف مصطلح الحديث حتى تستطيع التعرف على الحديث الصحيح من الضعيف، تفهم كلام العلماء فيه. إن شاء الله بعد إتمام هذه الدورة الطيبة المباركة يكون عندك حصيلة معلوماتية تساعدك كثيرا في التعرف على الحديث الصحيح من الضعيف عندما تقرأ في كتب أهل العلم. طيب، мындай дейт да, эми сахих хадисти анан даиф хадистен сахих менен даифти кантип айырмалап билебиз десек, эми мына ушул азыр сабактарды өтүп жатабыз го, мына ушуну иншалла ушул китепти бүтүрсөк аягында мына ушул менен түшүнүктүү болот дейт. Эми мындайча айтканда, мына азыр мына ушул биз сабактарыбызды мына ушул себептүү окуп жатабыз. Анан мына буга чейин айттык, сахих хадистин өзүндө 5 шарты бар дедик. 5 шарты бар. Ушул ар бир хадиске кезиккен болсоң, эмне экен, сахих хадисти билиң керек болсо, ошол хадисте деген ушул 5 шартты издешиң керек болот. Эгерде 5 шарт болгон болсо, демек ал хадис сахих деп билесиң. Демек эмне экен ушул 5 шарт. Мына азыр ушуну үйрөнүп жатабыз. Эми бул качан, кайсыл эгерде сен өзүң ушул хадисти изилдеп, ушуну билгиң керек болсо, негизинен мындай алсак, жалпы алсак, аалымдар бизге
мына Кудайга шүгүр алхамдулилля эмне болушту? Мына түшүндүрүп берип коюшкан бизге. Сахих хадистерди жыйнаган китептерди жазып коюшкан. Мисалы, Сахих Аль-Бухари, имам Бухаринин Сахих китеби, имам Муслимники, имам Хузайма, имам Ибн Хузайма, Ибн Хиббан болгон ушундай алымдардын баарында эмне болушту? Бизге деген жазып кетишкен, түшүндүрүп кетишкен, мына ошо жыйнап кетишкен бизге сахих хадистерди жана башка алымдар. Бирок биз муну айтып жатканда азыр мына сахих хадистерди азыр түшүнүп жатканда эмне себептен буларды окуп жатабыз? Ошол алымдардын качан алар бул хадис сахих дегенде эмнени айтып жатышат? Ошол алардын аныктамаларын, алардын терминологияларын билишибиз үчүн окуп жатабыз. Эмне анан ушуларды биз жакшы билген болсок, мына көптөгөн мына ушул сабактардын негизинде биз сабакты бүтүрсөк жана көптөгөн ушул темада сахих менен сахих эмес аныктап билүүгө көптөгөн мындай жакшы пайдалуу маалыматтарды ала алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, брат. Камчы шаз хадис достоверный болуш үчүн канча хадис подкрепление болуш керек? Мисалы, допустим, бир хадис бар, анын башка риваяты бар, башкача келди да, например, ал шаз болуп калды, например. А если дагы бир хадис ошондой болуп риваят менен келсе, ал шаздан чыгабы же чыкпайбы? Канча хадис подкреплять этиш керек, чтобы шаздан чыгып, ошо башка риваят болуп калыш үчүнчү? Мисалы, ангелы благословляют тех, кто справа дегенде, да 2 хадис келди деп кой. А тиякта мисалы 10 хадис келди. 2 хадиске көңүл бурулбайбы же канча хадис болгондо ошо көңүл бурулуп калат, ошону сурасың. жақсы машалла. يا شيخنا يقول مثلا ضربت لنا المثال للحديث الشاذ. نعم. ونحن عرفنا إذا هناك الراوي واحد يروي الحديث واحد يكون شاذا ده ساذا. وأما متى يخرج من كونه شاذا يا شيخنا؟ إذا مثلا يروي 2 أو 3 مثلا هذا الحديث الذي ذكرته يا شيخنا أن الله وملائكته يصلون على يمين الصفوف. نعم، يمين الصفوف. نعم، ما يمين الصفوف يا شيخنا. مثلا قلتم أن نعم. الراوي واحد ذكر هذا الشاذ، ولكن بكم عدد يخرج من كونه شاذا يا شيخنا؟ لا، هو لا يقال يخرج، هو إذا طبق عليه الشذوذ هو شاذ، يخرج من كونه شاذا إذ لم يوجد له معارض. فالعلماء الآن عندما يجدون رواية يقارنونها برواية رويت في مجلس واحد أو تتكلم عن حديث واحد بطريقة واحدة، هم الآن يقارنون بينها وبين الأحاديث المروية بنفس الطريقة في نفس المجلس. الحديث نفسه هذا الذين كانوا جالسين في مجلس السماع الذين استمعوا، إذا اتفقت كلمة الجالسين على حديث واحد هنا ليس حديث شاذ، ليس هناك حديث شاذ. لكن كيف يظهر الحديث الشاذ؟ عندما نجد أن الحديث الشاذ أن هذا الحديث وأن هذا الراوي يروي كلاما يخالف الذين كانوا معه في الجلسة في مجلس السماع. والحديث الشاذ لا يخرج من كونه شاذا. الحديث الشاذ ما دام أنه وجد شاذ فيبقى شاذ. لماذا؟ لأنه بالتأكيد قد خالف الذين كانوا معه والذين هم أشد منه ثقة وعددا، هو واحد فقط يروي هذا الحديث. أما إن كان مجموعة تروي الحديث مجموعة، يعني 4 مثلا في مقابل 4 أو 3 في مقابل 4، فهذا يأخذ منحنى آخر وطرق ترجيح أخرى في ترجيح الرواية هذه على ترجيح الرواية هذه. نحن نتكلم الآن عن الحديث الشاذ، هو رواية الرجل الواحد الذي يخالف من هو أوثق منه أو عددا أكثر منه في نفس الدرجة. وضحت لك الآن يا شيخ أمشي؟ نعم شيخنا واضح. طيب эми мындай деп атайын, бул суроого жооп деген кайсы учурда канча адам болсо хадис шаз болуп аталбай калат дегенге, эми мындай да, эми бул жакта түшүнүшүбүз керек дейт. Шаз хадис деген бул деген бир адамдын өзгөчөлөнүп калуусу, бир риваятчынын. Бир риваятчы эгерде ушундай өзүнөн көбүрөөк адамдарга күчтүү болгон же болбосо бир өзүнөн күчтүүрөөк бир адамга каршы болуп кала турган болсо, мына ушул учурда шаз деп аталат. Бул качан эмне экен? Бирөө эле болгон болсо. Ал эми көбүрөөк болсо, мисалы 4 адамга бир 4 адам бир түрдө алып келип атат хадисти, карама каршылыгында башка 4 адам бар. Же болбосо 4 адам алып келди, анын карама каршылыгында 3 адам бар. Ушундай болуп турган болсо, бул башкача дейт. Бул деген башка түргө кирет дейт. Мындай учурда деген бул шаз хадисин изилдөөсү эмес, бул башкача хадистердин түрүнө изилдөөсүнө кирет дейт. Ал эми качан биз шаз деп айтып жатканда, бул ошо бир адам
Бир адам өзүнөн көбүрөөк адамдарга же болбосо өзүнөн күчтүү бир риваятчыга каршы болуп каршы түрдө бир башкача түрдө бир хадисти алып келүүсү мына ушул шаз деп аталат. هل بقي عند الأخ إشكال أم اتضحت له الرؤية؟ Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болдубу? ооба түшүнүктүү болду. Получается, эки адам болсо уже шастан чыгып кетет, получается, да, риваят достоверный болсо. إذا يكون هناك راويين إذا ما يسمى شاذا، نعم يا شيخنا؟ لا، يأخذ منحنى آخر، يأخذ منحنى آخر. فالرواية قال أهل العلم في تعريفه يؤخذ الحديث الشاذ من تعريف مخالفة الثقة الواحد لمن هو أوثق منه إذا كان واحد، أو لمن هم أوثق منه إذا كانوا جماعة. واضح؟ نعم. أما الحديث الشاذ يقترن بالواحد، الواحد الذي خالف. وحتى يعني يقولون الرواية الشاذة أو في معنى الشذوذ عامة، معنى الشذوذ بوجه عام. يعني كيف نعرف الشذوذ بوجه العام حتى تتضح أيضا؟ الشذوذ هو الخروج والمخالفة للجماعة. الشذوذ هو الخروج والمخالفة للجماعة، فيكون واحد يخالف مجموعة أو يخالف واحد أوثق منه وأقوى منه. ودائما علم الحديث الحمد لله قام على العقل والوصول إلى أنسب طريقة للتأكد من صحة ثبوت هذا الكلام عن قائله. وضحت الآن؟ نعم شيخنا واضح. эгерде суроодо айткандай эгерде экөө болуп кала турган болсо жок, анда бул башка тарап болуп калат. Бул качан бир адам бир эле адам, буга аныктамасын айтпадыкпы, качан бир бекем ишеничтүү деген өзүнөн көбүрөөк болгондорго, өзүнөн күчтүүрөөк болгонго каршы болуп калуусу деп мына бир адам тууралуу айтылып жатат дейт. Мына ушул учурда анан гана шаз болот. Эми жалпысынан айтканда шаз дегендин мааниси эмне? Бул ошо бөтөн болуп калуу, өзгөчө болуп калуу деген мааниси мындай тил жактан эле карасак, эмне мындай карасаңыздар, бул бирөөнүн дейт өзүнөн күчтүүрөөк болгон бир адамга каршы болуп калуусу же болбосо бир адамдын деген бир жамаатка, бир топ адамдарга каршы болуп калуусу. Каршы алардан бир башкача бир түрдө хадисти алып келүүсү. Мына ушул учурда эмне болуп калат экен? Бул шаз деп аталып калат, бирөө эле болгондо. Ал эми ошол бир адам башкача болуп калды да, бир адам деген башкача бир башкалар тиги күчтүүрөөктөргө же бир топ адамга каршы болуп калды да, мына ошол себептен бул шаз деп аталат. Демек карасаңыздар, мунун негизинен эмнени түшүнөт экенбиз? Мына бул хадис илими өзү акылдын мындай өтө жакшы мына акылдын негизинде бул түзүлгөн илимден болуп эсептелет да. Анан бул жакта эмне экен? Бул ушу аябай ой жүгүртүп, мына бекемделип тастыктап, чынында ушул айткан адам чынында ушундай түр менен айткан бекенби деп мына өтө тастыкташ үчүн ушундай жолдор, ушундай эрежелер, шарттар коюлган. هل اتضحت الرؤية الآن؟ Түшүнүктүү болду эми? Түшүнүктүү болду? ооба, жазакаллаху хайран. نعم شيخنا جزاك الله خير. الحمد لله، الحمد لله. هل بقي أحد من الإخوة يبقى يعني يريد استفسارا؟ فهذه المناقشات طيبة وتجعل الإخوة يعني هذا يسمى مدارسة العلم، يعني طيبة جدا، تجعلهم أكثر فهما من كل ناحية يعني. Ушуну дагы мына жакшы түшүнүңүздөрбү, түшүнбөсөңүздөр дагы сурап алсаңыздар болот дейт. Мына ушундай суроо берип, ушундай сүйлөшкөн, мына изилдеген бул өтө жакшы дейт. Ушундай сурап билсеңиздер, мына ар тарабынан түшүнгөнгө сиздерге жеңилдирет дейт да. Бул өтө жакшы. Мына ушундай кылып сурап, мына билип, азыр тактап алсак, мына ушундан анан көбүрөөк түшүнө баштайбыз ушунун негизинен. Дагы суроолоруңуздар барбы? Түшүнбөй калган жактарыңыздар тартынбай сурай бериңиздер. إذا شيخنا، إذا حديث الشاذ هو ضعيف دائما، نعم يا شيخنا؟ نعم، الحديث الشاذ من أقسام الحديث الضعيف. لماذا نحن نقول لماذا أدرجنا هذا الشرط في الحديث الصحيح أن يكون خالي من الشذوذ؟ لأن لو فيه شذوذ لا يكون صحيحا، هو من أقسام الحديث الضعيف. لكن أريد أن أنبه على نقطة، يعني والشيء بالشيء يذكر، أنه ليس كل حديث صحيح يعمل به، وليس كل حديث ضعيف يهمل العمل به. واضح هذه النقطة؟
ليس كل حديث ضعيف. ماذا قلت يا شيخنا؟ يهمل يعني لا يعمل به، فهناك أحاديث ضعيفة والعمل بها عند أهل العلم، وهناك حديث صحيحة لا يعمل بها عند أهل العلم، وهذا سيأتي مزيد شرح عليها وبسط وتوسيع الدائرة حتى تتضح الرؤية، لكن هذه يفهمونها الآن. يعني ليس نعم. كل حديث صحيح يجب العمل به، وليس كل حديث ضعيف يجب تركه، بل في كثير من الأحيان نعمل به، كأن يكون مثلا ليس في الباب إلا هو، والضعف يسير ليس ضعفا قويا، وله شواهد من القرآن وهكذا. وكذلك الحديث الصحيح من الممكن أن يكون حديثا منسوخا، هو صحيح لكنه منسوخ، أو حديث متعارض أو فهذه للمعلومية يعني حتى يفهمها الإخوة. نعم. эми бул жакта суроо берилди. Ушул демек дайыма эле ушул хадис деген шаз хадис заиф болуп эсептелеби деп, слабый болуп кала бер десе, ооба дейт. Ушундай. Бул анткени өзүнөн өзү эле бул шаз хадис деген бул эмне болот экен? Слабый хадистердин бир түрлөрүнөн болуп эсептелет. Бир түрү болуп эсептелет. Анан бул жакта дагы өтө маанилүү бир жакшы бир пайданы айта кетти. Шейх айтат, баардык эле сахих хадистер менен ага жараша амал кылуу бул парсы милдет эмес дейт. Баардык эле демек хадис сахих болсо эле болду, демек ага жараша амал кылынат деп деген маанини түшүнбөшүбүз керек дейт. Ошондой эле баардык эле даиф хадис, баардык эле слабый хадиске ага амал кылууну ташталбайт дейт. Аны ташташ шарт эмес баардык эле слабый хадисте. Эми кандай бул, кандай маани дейт? Баардык эле сахих хадиске сөзсүз түрдө амал кылынбайт деген маани кандай? Ал хадис мисалы мансух болуп калышы мүмкүн, мисалы өкүмү өчкөн хадис болушу мүмкүн. Ооба, мүмкүн өзү сахих хадис, бирок өкүмү өчкөн. Мисалы ал же болбосо өкүмү өзгөрүлгөн андан кийин же ушундай маани болуп калышы мүмкүн. Демек көрүсүздөр эмне болуп калат? Сахих хадис сахих, бирок ага жараша амал кылынбайт болду. Анткени ал амалдын өкүмү өчкөн же башка өкүмгө өзгөртүлгөн. Же болбосо баардык эле даиф хадиске, баардык эле слабый хадиске эмне дедик? Сөзсүз түрдө амал кылынбайт деген түшүнүк эмес дейт. Эмне слабый хадиске дагы жараша амал кылынып калышы мүмкүн. Кандай учурда мүмкүн? Анын ошол слабыйлыгы, анын деген слабый болгондугу мүмкүн кичине жеңилирээк эле. Жеңилирээк болушу мүмкүн. Же болбосо мүмкүн ошол слабый хадиске деген мүмкүн Курандан тастыктоолор болушу мүмкүн. Мындай учурда деген эмне болот? Өзү хадис слабый, бирок деген мааниси Куран менен тастыкталып калышы мүмкүн. Андай боло турган болсо, же башка риваяттар менен андай боло турган болсо эмне болот экен? Мындай слабый хадиске деле жараша амал кылынып калат. Ушундай эреже экен. Демек баардык эле сахих хадиске амал кылына бербейт. Жана баардык эле даиф хадисти ага жараша амал таштала бербейт. هل واضح هكذا الحديث الشاذ أم يريدون توضيحا أكثر؟ Шаз хадис түшүнүктүү болдубу же дагы кененирээк дагы түшүндүрүп берсинби силерге? أظن شيخنا واضح جميل شيخنا. طيب Азыр устаз сизге келгичекте бир сыра дагы буга чейин бизге айтып берген пайдаларды кайталап кетсек. Эми сахих хадистин мунун шарттары бар экен. Жалпысын айтканда биз илимди ушул китепти эмне себептен мына окуп жатабыз? Бул ушул сахих хадистер менен сахих эмес хадистерди, даиф хадистерди айырмалап билишибиз үчүн. Бул хадис илимин мына ушул мусалах хадис деген илим ушуга багытталган. Жана бул сахих хадистин деген мунун өзүнүн шарттары бар дейт. Мунун өзүнүн шарттары бар экен. Алымдар айткан бул эмне 5 шарты деп айтылат. Сахих хадистин 5 шарты бар дейт. Бул шарттарынын биринчиси сакталган элек, бул эмне? Иттисали санат деп айтылган. Иттисали санат. Иснаттын деген үзүлбөгөндүгү. Иснат деген эмне деп айткан элек? Иснат деген бул деген ушул хадисти бизге алып келген адамдардын чынжырчасы. Бул деген эмне деп айтылат? Бул ошо иснат деп айтылат. Жана ушул ар бир ошол бизге алып келген ошо кабарчылардын, риваятчылардын деген ар бири деген өзүнөн үстүнкү болгон, өзүнөн өйдөрөөк турган адамдан өзү уккан болуусу. Өзү угуп, мына мисалы бизге мисалы 3 адам айтып аткан болсо, мисалы Мухаммад, Ахмад жана Хасан деп мына 3 келип атат. Мына ушул 3 адамдын качан гана бизге хадис айтып атканда Мухаммад андан үстүндө турган Ахмадтан өзү уккан, өзү кезигип өзү уккан хадисти. Жана Ахмад болсо ал Хасандан мына өзү уккан болсо эмне болот? Мына ушул учурда мына үзүлбөгөндүк болуп, мына ушул иттисали санат деп атат. Демек үзүлгөн жок.
Ал эми кайсыл учурда мисалы Хасан деген мисалы Хасандан деген Ахмат жок эле Мухаммад айтып аткан болсо, ортосунда ошо бир адам айтылбай, демек бул жакта эмне болот экен? Бул иснат деген үзүлүп калган, ортосунда бир адам жок. Анткени мисалы ошол Мухаммад менен Хасан жолукпаган. Биз алардын өмүр таржымаларынан билебиз дагы. Экөө жолукпаган, бирок кандайдыр бир жакта эмне болуп калды? Мухаммад деген Хасандан айтып калды хадисти. Жана ортосунда деген аны кимден укканын дагы бизге эскерген жок. Эмне деп айтабыз? Эми өкүм чыгарабыз. Демек бул чынжырча деген үзүлүп калган экен. Бул чынжырча үзүлүп калды. Демек бул деген эмне ушул сахих болуусунда бир шарт жок болуп калды. Демек бул эмне хадис сахих болбой калат. Мына бул тууралуу мына өткөнкү сабактарда айткан болчубуз. Жана бүгүнкү мына бияктагы шарт мына бүгүнкү күндөгү алган ушул сахих хадистин экинчи шарты бул эмне дедик? Шаз да болбош керек, же болбосо илля болбош керек дейт. Илля деп мына азыр илля жөнүндө азырынча бизге шейх мына айта элек, мына азыр улантып айтып берет да. Илля деген бул оорулар, шаза деген бул эмне өзгөчөлөп бөтөн болуп калуусу. Шазданы мына айтып берди бизге. Мисалы кайсы бир адам ошо бир риваятчы өзүнөн күчтүүрөөк болгон бир адамдарга каршы болуп калуусу. Өзүнөн күчтүүрөөк бир адамдарга каршы бир түрдө бир башкача бир түрдө бир хадисти айтып берген болсо, же мисалы күчтүүрөөк дегендин мааниси кандай? Бир адамга каршы, күчтүү бир адамга каршы болуп калышы мүмкүн, же болбосо бир топ жамаатка каршы болуп калышы мүмкүн. Мисалы бул жакта жана мисал келтирип берди го. Хадис келет экен. Чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптарды толуктап турганга, саптарды үзбөй толуктап тургандарга мактоо айтып турушат деген хадис келди. Бир топ жамаат, көптөгөн адамдар муну, көптөгөн риваятчылар ушундай түр менен келтиришти бул хадисти. Бирок бир риваятчы муну башкача сөз менен айтып калды. Мынтип айтат: чынында Аллах Таала жана анын периштелери саптын оң тарабындагыларга салават айтышат деп айтып калды. Эмне болуп калды? Көргөнүңүздөрбү? Мына бул жакта бөтөн болуп калды. Бир башкача бир өзгөчө сөз менен айтылып калды. Демек ушул учурда мына мунун ушул келген сөзү эмне болуп калды? Шаз болуп калды. Бул хадис эмне болуп калды? Слабый болуп калды. Ушул хадис слабый болуп калды. Бирок мүмкүн өзү адам, бул алып келген адам өзү сика, өзү ишеничтүү эле адам, бекем эле адам, эске тутуусу жакшы, динчилдиги жакшы. Бирок мына ушул учурда башкаларга, күчтүүрөөктөргө каршы болуп калганды себептүү эмне болуп калды? Мунун ушул келтирген хадис слабый болуп калды. Демек анан бул жакта дагы эмнени билишибиз керек экен? Сикко деген адамды билишибиз керек. Сикко деп айтылды. Сикко деген ким бул? Ишеничтүү адам. Ишеничтүү адам деген бул өзүнө эки нерсени камтыйт деп айттык. Эки нерсени камтыйт. Биринчи деген эске тутуусу жакшы. Эске тутуусу жакшы, жана жакшы жаттап калат. Демек мунун негизинде эмнени билебиз? Демек ал айткан нерселеринде, ал хадисти бизге риваят кылгандарына биз ишенсек болот. Ал ишеничтүү адам. Мына жакшы эске тутуп калат. Ооба, бизге айтып бергенде агай ал тууралуу коркпой эле койсок болот. Ал туура ишеничтүү, бизге туура жеткирип берет деп ишенебиз ага. Анан эми бул тууралуу дагы сөз болуп калган элек. Экинчи дагы мунун аныктамасы, адам сикко болуш үчүн эмне дедик? Мунун динчилдиги. Анын ошо динчилдиги жакшы болуусу, такыбачылыгы болуусу. Динчилдиги деген кандай маани? Ал деген чоң, улуу күнөөлөрдү кылбаган болуш керек. Жана кичине күнөөлөрдү дайыма кылып жүргөн адамдардан болбош керек. Мына ушул эки нерсе. Чоң күнөөлөрдү кылбаган жана кичине күнөөлөрдү дайыма кылып жүргөн болуш керек. Ушундай боло турган болсо, эмне болот экен? Бул деген ошо сикко деп адам болуп аталат. Сикко. Демек бул хадистеринде бул ишеничтүү, бул бекем риваятчы деп аталат бул адам. Жана ушундай бекем болгон болсо, эмне болот экен? Негизи мунун айткан хадистери негизи сахих. Негизи бул бизге хадисти алып келип аткан болсо, иснат үзүлбөгөн болсо, мунун хадистери негизи сахих болуп аталат эле. Бирок ушундай бекем бир риваятчы, өзү бекем, бирок бир хадисти айтып жатканда, өзүнөн бир күчтүүрөөк, андан дагы бекемирээк эске тутуусу, андан дагы күчтүүрөөк болгон, андан дагы ишеничтүүрөөк болгон башка бир адамга каршы болуп кала турган болсо, мунун хадиси шаз болуп калат, мунун хадиси слабый болуп калат. Ушул бир айткан хадиси. Жалпы хадистердин баарысы эмес, ушул каршы болуп калган хадиси. Же болбосо өзү бир хадисти айтып жатат, жана ошол айткан хадиси башка бир топ, башка сикаларга, көптөгөн башка деген бир жамаат, ишеничтүү адамдарга каршы болуп калды сөзү. Мына ушул учурда мына ушул айткан хадиси шаз болуп калат, слабый болуп калат. Ушул пайдаларды мына бүгүн айтып бердик. Мына түшүнүктүү болдубу? Эмне түшүнбөй калган жактарыңыздар бар? Жана урматтуу угуучулар, колдон келишинче сабакка катышканга, сабакты калтырбаганга аракет кылсаңыздар,
Анткени мына устаз дагы Аллах Таала аны сактаган болсун, ага өзүнүн жакшылыктарын берген болсун. Мына өтө бизге дагы умтулуп, аракет кылып, түшүндүрүп жатат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эрикпей бизге мына доскага да жазып, ар бир тамгаларды жазып түшүндүрүп араб тилинде. Кайра кайталап, кайра өчүрүп, кайра жазып берүүнөн эринбей кандай бизге умтулуп атат. Биз дагы мына убактысын аябай бизге умтулуп аткандан кийин биз дагы жакшы бул жактан активность көрсөтүп коелу да. Анткени эми сиз дагы билесиздер, мисалы Сауд Арабиясы менен биздин Кыргызстандын айырмасы 3 саат. Мисалы бизде деген саат 7:45 башталып аткан болсо, сабак аларда деген саат 4:45 болот. Саат 4:45 мына ошол түндө туруп, багамдатка чейин туруп, устаз анан деген бизге сабак өтүш үчүн ошо түндө ошо туруп атат да. Анан деген ошондой бизге шейх умтулуп аткандан кийин биз дагы кичине активность көрсөтүп, сабакты түшүнүп атканга аракет кылып, суроолорду берип турсак дагы шейх дагы бизге ачылат дагы жакшы көбүрөөк пайдаларды алабыз да иншалла. Бул дагы ушу ошондуктан колдон келишинче сабактарды калтырбай, сабактарга катышып, умтулсак жакшы болот да. Анткени шейхтин көрүп атасыздар, бизге умтулуп аракет кылып аткандан кийин биз дагы жакшы умтулуп, биз дагы көбүрөөк колдон келишинче пайда алып калганга аракет кылып мүмкүнчүлүктү колдонуп алалы. Демек эмне болду? Бүгүнкү мына шаз хадис боюнча түшүнүктүү болдубу? Азыр устаз келсе анан кийинки хадистин түрүн түшүндүрүп берет иншалла. Ушуга чейинки түшүнүктүү эле болсо керек. Шаз деп мына көп кезип калат, көп угуп калабыз мисалы сабактардан бул хадис шаз экен деп. Эми мындай кезиге турган болсок эми билсек болот. Эмне жөнүндө айтылып жатат, аламдар эмнени айтып жатат. Мындай илимдер өтө бизге керек да, мындай ушундай кошумча илимдер. Ушундай вспомогательный наука деп коет, булар деген жардам бере турган. Булар аркылуу деген биз ошо алымдардын сөздөрүн түшүнөбүз да. Аламдар качан сахих хадис деген эмнени айтып жатышат, качан даиф хадис деген эмне дейт, эмнени айтып жатышат, жана ушундай шаз десе эмне жөнүндө сөз болуп жатат, сикка дегенде эмне жөнүндө айтылып жатат, мына ушуларды билүүсү өзгөчө илим алуучуга өтө маанилүү да. Ошо шейхтердин сөздөрүн мисалы туура түшүнүш үчүн, башкаларга туура жеткизиш үчүн ушуларды билүүсү зарыл илим алуучуга. Ошондон суроолоруңуздар болуп кала турган болсо, түшүнбөй калган жактарыңыз болсо, السلام сураңыздар. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالإخوة. هل نبدأ الآن؟ نعم شيخنا، نبدأ. كنا نراجع الآن بعض الأشياء. الحمد لله. طيب، هل ظهر لأحد الإخوة أسئلة أو شيء يريد أن يستفسر قبل أن ندخل في شرط جديد؟ نعم. жаңы түшүндүрмөнүн баштаардан мурда дагы суроолоруңуздар барбы? Тактап коелу, түшүнбөй калган жактарыңыздар барбы? لا يا شيخنا، أظن واضح. طيب، إذن عرفنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يتصل السند، اتصال السند. وهو اتصال السند أن يروي كل راوي عن شيخه مباشرة بدون انقطاع. والشرط الثاني أن يكون الحديث الصحيح خالي من الشذوذ، وعرفنا ما هو الشذوذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. العلة، لابد أن يكون الحديث الصحيح خالي من العلة. فما هي العلة؟ Деме буга чейин айттык, эмне экен, демек сахих хадистин 5 шарты бар экен. 5 шарты бар экен. Биринчиси иснаттын ошол адамды, ошо хадисти алып келе турган адамдардын чындырчасынын үзүлбөгөндүгү. Мааниси эмне? Бул эмне дедик? Үзүлбөгөндүгү ар бир шейхтин, ар бир ошо хадисти алып келип жаткан кабарчынын өзүнүн шейхинен айтып берүүсү, өзүнүн шейхинен эч бир ортосунда үзүлүп калбай, өзү угуп жана айтып бергендиги хадисти. Демек бул биринчи шарт болгон. Эми экинчи шарт эмне? Шаз да болбош керек дейт. Бөтөн болуп калуу, өзгөчөлөнүп калуу деген нерсе түшүнүк болбош керек. Мына азыркы бүгүнкү сабакта айтып бердик. Шаз да болбош керек. Ошондой эле дагы шарттан ушул шаз да анан илля болбош керек деп айткан элек. Эми бул жакта илля деген бул оору деген нерсе. Бул эмне? Сөзсүз түрдө хадис сахих болуусу үчүн анда илля болбош керек, оорулар болбош керек. Эми бул эмне? Оору деген эмне? والعلة تعرف من اسمها. العلة يقصد بها في اللغة المرض. الرجل معلول يعني رجل مريض،
ولذلك هم أخذوا هذه اللفظة ووضعوها في الحديث لتقارب المعنى، لأننا لا نريد أحاديث مريضة، نريد أحاديث صحيحة حتى نبني عليها الأحكام بقوة. نعم. эмнекен бул мунун илля деген мааниден эле түшүнүп койсок болот. Бул хадис эмнекен? Бул деген илля деген сөз бул араб тилинде марат деген оору деген сөз. Мисалы рожулун ма'лул деп айтканда бир ооруган адам деп айтылып жаткан болот да. Эми муну эмнеге ушундай аныктаманы киргизип коюшкан? Демек мына маанисин түшүнүшүбүз үчүн. Мына бул хадис деген биз эмнекен? Бунда бир кандайдыр бир жашыруун бир оору бар экен. А бизге деген жок. Бизге сахих. Бизге ушундай сак болгон, дени сак болгон, туура болгон, так болгон хадис керек. Анда ага мына туура бекем өкүмдөрдү курушубуз үчүн. بماذا عرف أهل العلم العلة اصطلاحا؟ عرفوها أنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر لنا هو السلامة. هل أعيد مرة أخرى؟ نعم شيخنا. طيب، العلة هي سبب غامض خفي قادح في الحديث، سبب غامض وخفي يقدح في صحة الحديث. Эми мына кандай аныктамасы кандай? Терминологияда деген ошо хадис эгерде илля болуп кала турган болсо анда мунун аныктамасы кандай дегенде, мунун аныктамасы деген бул деген бир кандайдыр бир себеп. Ошо оору деген ошо хадистеги бир кандай бир оору бул себеп болот. Ал бир жашыруун себеп. Ошо бир жашыруун бир анык белгисиз себеп жана бул хадистин сак болуусуна, сахих болуусуна таасир эте тургандай. Ошо мындай өтө бир туура эмес таасир эте тургандай, бирок чынында анык мындай үстүнө мындай ачык көрүнүп туруусунда, бирок ал билинбейт. Мисалы хадистин өзүн сыртынан карай турсак, андай бир оорулардан жоктой эле көрүнүп турат. А бирок бир жашыруун бир кандайдыр бир оорусу бар да. والعلماء اشترطوا شرطين حتى تكون العلة صحيحة أو تكون العلة موجودة. أول أمر أن يكون الغموض والخفاء في هذا غير واضحة، ليست معلوم، لأننا قلنا مع أن الظاهر منه السلامة، ظاهر الحديث السلامة، سبب خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهره السلام. الذي يقرأ الحديث يجد أنه متصل السند والرواه عدول وليس فيه شذوذ، يعني الظاهر منه السلامة، لكن في داخل هذا الحديث علة ومشكلة لا يعرفها كثير من العلماء فضلا عن عامة الناس. Эми кандай болуп калды? Эми алымдар кайсы бир хадисте бир илля бар экендигин тасыкташыбыз үчүн бул жака бизге эки шартты коюшкан дейт. Эки шартты коюшкан. Мисалы биринчиси эмне экен? Бул кандайдыр бир түшүнүк бир жашыруун бир нерсе болушу мүмкүн дейт. Бир жашыруун бир оору. Мисалы бирок сыртынан караганда бул деген андай нерседен сак болушу мүмкүн. Бир сахих хадис экен деп эле ойлойсуң да. Мисалы иснадын карасаң, иснады үзүлбөгөн, риваятчылардын баары тең эле, ушул хадистин кабарчылардын баарысы эле бекемпи риваятчылар, жана эч кандай шаздалар жок, жанагындай бөтөн болуп калуусу. Карасаң, мындай сыртынан карасаң, демек, бул сахих хадис экен деп эле ойлойсуң. Бирок чынында бул жакта мына алымдар аныктап бир жашыруун бизге бир анык көрүнбөгөн бир кандайдыр бир жашыруун бир оорулар болуп калышы мүмкүн. Ошо хадистин сахихтигине бир таасир айтып кала тургандай. Муну деген көбүнчө алымдар билбеши мүмкүн, ал эмес башкалар тууралуу андан 5 метр да, андан 5 метр билбей калышы мүмкүн. Ушундай бир жашыруун бир ооруларды. اشترطوا أيضا في العلة أن تكون قادحة في الحديث، يعني مؤثرة في صحته، مؤثرة في صحة الحديث. الكلام عن العلل كلام عظيم وكلام صعب وفن من أصعب الفنون، لا يستطيع أن يتعامل معه إلا جهابذة العلماء في فن الحديث. Эми экинчи дагы шарт коюшкан. Эмек ушундай бир оору болгондон кийин, бир жашыруун оору болсо, бирок сыртынан караганда андай оорудан оорусу жок болгон, экинчи шарты деген
ошол оору боло турган ушу жашыруунун бир оорусу эмне болуш керек экен? Хадистин сахихтигине, хадистин кабыл болуусуна бир таасир этип кала тургудай оору болуш керек. Таасир этип кала тургудай. Чынында ал деген мисалы сахих болбой калат, ушундай боло тургудай чынында катуу мындай катуу даражадагы оору болуш керек дейт. Эми муну деген негизи бул тууралуу сөз, ошол иллалар тууралуу, оорулар тууралуу сөз деген бул өтө чоң сөз да, өтө улуу. Жана бул негизинде бул өтө бир оор ошо илимдерден болуп эсептелет. Ушул хадистин деген бир кандай бир ооруларды аныктап билүү бул эң бир оор илимдердин бири болуп эсептелет. Муну деген өтө бир өзгөчө ушул хадис илимдеринин бир өтө бир өзгөчө өтө кыйын аалымдарынан башка эч ким билбейт да. Булар өтө мындай өзгөчө күчтүү бир илимдердин бири. يشترط في العلة أن تكون مؤثرة، لأن هناك علل أو هناك اختلافات لا تكون مؤثرة في الحديث، لا تكون مؤثرة في صحة الحديث. كمثلا عندما وقع الاختلاف في حديث ذو اليدين، في حديث ذو اليدين، وهو في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين بكل رواياته، يعني أنه قال مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى صلاتي العشاء، صلاتي العشاء يعني المغرب أو العشاء. وفي رواية أخرى له أيضا مروية في الصحيحين صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. فمقصود من حديث ذو اليدين أنه نسي في الصلاة، فكونه نسى في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو العشاء هذه علة غير مؤثرة، علة غير مؤثرة. فمشترط في العلة القادحة في صحة الحديث أن تكون مؤثرة. وضحت؟ نعم شيخنا. Эми карсастар айтты эмне деп, бул оору деген чынында хадиске таасир этип кала тургудай оору болуш керек дейт. Анткени бул жакта кээ бир оорулар бар хадисте, бирок алар таасир этпегендей. Сахихтигине таасир этпеген эле оору болушу мүмкүн. Бул тууралуу көптөгөн талаштар бар да. Көптөгөн талаштар бар. Алымдар ортосундачы мисалы бул баланча хадистин оорусу таасир этет, баланча хадиске оорусу таасир этпейт дегендейчи. Эми мисалдардан дейт. Зулиядай дегендин хадиси. Качан бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол же шам намазын же болбосо куптан намазын окубай калган деп мисалы окуган деп биз менче окуган, унутуп калып анан окуган деп келет. Бир риваятында, башка риваятында жок, ал асырды унутуп калып анан окуган деп мындай келет. Карасаңыздар бул кайсы намаз экендиги, асыр намазыбы же болбосо шам намазыбы эмне бизге таасир этпейт дейт. Бул таасир этпеген, бул оору, бирок хадистин сахихтигине таасир этпеген оору болуп эсептелет. إذن عندنا شرط الحديث الصحيح، الشرط الأول شرط اتصال السند، اتصال السند. الشرط الثاني هو عدم الشذوذ، الشذوذ. الشرط الثالث عدم العلة. هذه ثلاثة شروط معنا الآن. تمام؟ ثلاثة شروط معنا الآن. وهذه الشروط تعود إلى الحديث نفسه، إلى الحديث نفسه. يعني هذه الشروط تعود إلى الحديث، ألا يكون ذات الحديث شاذ ولا ذات الحديث معلل، وألا يكون في سند الحديث انقطاع. هناك شروط أخرى تخص الراوي نفسه، تخص الراوي نفسه، وهو شرط العدالة وشرط الضبط. شرط العدالة والضبط. ما هي العدالة التي تشترط أن تكون في راوي الحديث حتى يقبل حديثه؟ Эми эмне болду, мына буга чейин айттык. Демек, сахих хадистин деген 5 шарты бар экен. Биринчи шарты деген иснат үзүлбөгөн болуш керек. Иснады ошо адамдардын, хадисти алып келген адамдардын чынжырчасынын үзүлбөгөндүгү. Экинчиси шазда болбош керек дейт. Адам шузу деп айтылат. Шазда бул деген кандайдыр бир бөтөн болуп калуу, өзгөчөлүнүп калуу бир риваятчыдан андай нерсе болуп кезикпеш керек. Үчүнчүсү илля болбош керек. Бир кандай бир оору, андай бир алымдар аныктап биле турган бир жашыруун бир оорулар болбош керек. Бир хадистин сахихтигине таасир этип кала тургудай. Бул 3 шарт деген, ушул 3 шарт деген бул хадис менен байланыштуу болгон шарттар. Хадис менен байланыштуу болгон шарттар. Жана ушундай эле мындан кийин дагы 2 шарты бар.
Бул деген риваятчы менен болгон байланыштуу. Риваятчыга байланыштуу болгон дагы эки шарты калды. Алардын бири деген мына 4-үнчү шарт болот. Ошол эмне болот экен? Ошол риваятчы анда адаля болушу, адаля. Анда деген адилеттүүлүк, динчилдик болуусу. Жана доп болуусу деген бул деген жакшы бекем эске тутуусу. نستطيع أن نقول أن هذه الشروط الثلاثة تعود للمتن أو السند. أما الشروط التي تعود للراوي هي العدالة. ما هي العدالة؟ قال أهل العلم: العدالة صفة راسخة في نفس الإنسان أو في نفس المؤمن. العدالة هي صفة راسخة، يعني موجودة لا تتغير في المسلم أو في الراوي. هكذا يا لو شيخنا. تشرح هذه صفة العدالة هي صفة راسخة، صفة في الراوي، يعني صفة راسخة في الراوي تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر أو المداومة على الصغائر. واضح هذا التعريف أم نقوله جملة جملة؟ نعم واضح شيخنا. طيب. Эми кандай дедик? Бул жакта мына бул 3 бул деген бул 3 шарт деген бул буга чейин айтылган 3 шарты бул матн менен иснат жана иснатка байланыштуу экен. Матн менен иснатка байланыштуу. Буга чейин айтылган жанагы иснаттын үзүлбөгөндүгү шазда болбосу жана илля болбосу деп. Эми бул жакта дагы 2 шарты бул риваятчы менен байланыштуу деп айттык. Риваятчыга. Эмнеси биринчиси эмне дедик? Адаля болуусу. Ал адамда ошо риваятчыда деген ошо хадисти бизге кабарлап жаткан ошо кабарчыда деген адаля деген сыфат болуусу. Эмне адилеттүүлүк болуусу, динчилдик болуусу. Бул эмне? Бул дейт, алымдар аныктамасын мынтип айтышкан дейт. Бул ушундай бир адамдын өзүндө болгон, бир мусулманда болгон бекем, дайыма болгон анда бир ушундай аныктама, андай бир сыпаты, ошол сыпаты аны чоң күнөөлөрдү кылуудан токтотот жана дайыма кичине күнөөлөрдү кылып жүрүүдөн дагы тосот. Демек эмне экен? Чоң күнөөлөрдү адам кылбаган болсо, алардан алыс болгон болсо, жана кичине күнөөлөрдү дайыма кылып жүрүүдөн алыс боло турган болсо, демек ушундай адам сыпатта дайыма сыпатталып жүргөн болсо, бул адам эмне болот экен? Ал адаля менен, адилеттүүлүк менен, акылеттүүлүк, тууралык менен, динчилдик менен сыпатталган адам болот экен. إذا معنا الآن هذه العدالة صفة راسخة في النفس. إذا علماء الحديث بحثوا في نفس الراوي بأن يكون عدلا، لا يترك فرضا من الفرائض ولا يقترف كبيرة من الكبائر، سواء كانت كبيرة ترك أو كبيرة فعل، وفي نفس الوقت لا يداوم على صغيرة بل تفعل منه دون قصد أو دون تعمد. فهنا قالوا هذا شخص عدل، وكانوا يسألون عنه ويتحرون عن الذين يأخذون منه الحديث ويتقصون أخباره حتى يطلقون عليه لفظة عدل. Эмне экен? Мына бул ошол адилеттүү риваятчы болуш үчүн анда ушундай динчилдик болуш керек экен. Ошол динчилиги аркылуу деген мисалы Аллах Таала парз кылган нерселерди аткарат. Жана Аллах Таала тыюу салган чоң күнөөлөрдөн сак болот. Жана кичине күнөөлөрдөн дайыма кылып жүрүүдөн дагы алыс болот. Мына ушундай демек эмне экен? Динчилдиги бар. Жана ушундай сыпаттарды адамдан сынап, билип, анан адамды карап, анан адамды аныктап билишчи да, анын хадистери кабыл алынабы же кабыл алынбайбы деп. هذا بالنسبة للعدالة. فيشترطون في العدالة مثلا أن يكون مسلما، وأن يكون مميزا، وأن يكون عاقلا، وليس فيه فسق، وليست فيه خوارم المروءة. يعني يشترطون هذه أيضا في العدالة حتى يطلق عليه عدل. Дагы шарттардан коюшат, мисалы айтат, ушундай адилеттүү динчил адам болуш үчүн бул мусулман болуш керек деп айтышат кейбир адамдар. Жана ушундай балагатка жеткен болуш керек, ошондой акылы ордунда болуш керек, жана ошондой эле чоң күнөөлөрдү бир фасык боло турган, бир улуу күнөөлөрдү кылбаган болуш керек.
жана المروءة деп коет, мисалы адамдарга бир туура келбеген, бир туура эмес иштерди кылбаган, күнөө эмес, бирок мындай адамдарга мындай туура эмес болбогон, бир кандай жакшы эмес, бир адепке туура келбеген бир иштерди кылбаган адам болуш керек деп ушундай шарттарды коюшат. حتى من حرص علماء الحديث قالوا خوارم المروءة. قالوا المروءة ما هي؟ قالوا أيضا هي آداب نفسانية، آداب في نفس الإنسان تحمل صاحبها على محاسن الأخلاق وجميل العادات. لابد أن يتصف العبد بهذه الصفة، أنه ذات مروءة، وليس هناك ما يخرق هذه المروءة، بل تجد دائما أخلاقه حسنة وعاداته وطباعه طيبة. Достор, демек эмне кылат экен, кандай шарттарды коюшкан айтышканда, мына бул адам деген өзү ушундай жакшы адептер менен дагы сыпатталыш керек деп айтышат да. Жакшы адептер менен жана ошол аркылуу деген мына бунун хадистерин кабыл алышыбыз үчүн ушундай мурууа деп коет, сыпат деп коет. Мындай адамдар түшүнүгү боюнча мындай туура эмес болгон бир кандай бир көрүнүштөрдөн алыс болуш керек адам. Ушундай дагы шарттарды адамда ушундай риваятчыга коюп коюшкан алымдар. وقالوا أيضا يعني هناك أشياء تخرم وتخرق مروءة الرجل الراوي إذا وجدت فيه فكانوا لا يقبلون حديثه، كأن يكون مثلا كثير الكلام الفاحش المؤذي، أو كثير الأفعال السيئة المؤذية، أو أن يبول مثلا في الماء الراقد، أو يتحدث بالغيبة والنميمة مساوئ الناس، أو يجلس في الأسواق لرؤية النساء. قالوا هذه خوارم المروءة لا نقبلها، هذا لا نقبل حديثه. انظر إلى يعني شدة العلماء في صيانة نقل الكلام، في صيانة نقل الكلام. هذا يدل على أن الأحاديث الصحيحة التي وصلتنا مرت بشروط قاسية من أكثر الدرجات حتى تصل إليك أحاديث صحيحة بهذه الطريقة. Жана мисалы айтышат да, демек мындай ушул туура эмес адептер болбош керек деген мааниде кандай? Айтат, демек кээ бир учурларда мисалы кандай бир туура эмес, өтө бир бузуку бир амалдарды кылбаган адам болуш керек, бир туура эмес бузуку бир туура эмес сөгүш сыяктуу сөздөр, ушундай жаман сөздөрдү айтпаган адам болуш керек деп. Мисалы гыйбат бушак менен алектенбеген адам, же болбосо мисалы базарларда же бир жактарга отуруп алып аялдарды карап отурган адам бир адам болбош керек дейт, мисалы бүтүн чочун аялдарды карап. Ушундай сыяктуу бир сыпаттарды енді адам сыпатталып кала турган болсо, демек ал адам ушул адилеттүүлүктөн чыгып калат. Жана ал адамдан эмне болуп калат, хадистер алынбай калышы мүмкүн. Демек карасаңыздар, кандай гана өтө ушундай катуу шарттарды коюшкан дейт алымдар. Өтө катуу ушундай бекем шарттар койгон. Бул аркылуу деген эмнени, ушул хадистин тууралыгын бизге жеткендигин так аныктап билиш үчүн кандай гана ушундай катуу оор шарттарды бизге алымдар коюп берип коюшкан дейт. هذا هو المقصود بالعدالة. إذا تلخيص العدالة هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وعدم المداومة على الصغائر. ومن شروطها العدالة أيضا أن يكون عاقلا ومسلما وبالغا وذات مروءة. هذه بالنسبة للعدالة. الشرط الرابع من شروط الحديث العدالة. Демек эмне болду, бул ушул сахих хадистин деген 4-чү шарты болду. Эмне экен? Адам деген ошол риваятчы деген ал анда адаля болушучу, адилеттүүлүгү, ушундай динчилдиги болуш керек экен. Ал эми эмне деп айттык? Бул деген мындайча айтканда адамда бул эмне адилеттүүлүк, динчилик деген эмне? Бир адамда деген өзүндө дайыма боло турган бир сыпаты, ошол сыпаты аны деген чоң күнөөлөрдү кылуудан тосот, жана кичине күнөөлөрдү дайыма кылып жүрүүдөн аны токтотот. Жана мунун өзүнүн шарттары бар экен. Эмне дедик? Бул мусулман болуш керек, акылы жайында болуш керек, балагатка жеткен болуш керек, жана туура жакшы адептер менен сыпатталган болуш керек, жана чоң күнөөлөрдү кылбаган бир фасык болбош керек. Ушундай боло турган болсо, эмне экен? Бул ушул адаля деген сыпат менен сыпатталган риваятчы болот экен. Демек ушул менен анан 4-чү шарт толук болгон болот. Хадис сахихтин деген, сахих хадистин деген 4-чү шарты мына ушул. إذا انتهينا من هذا. الصفة أو الشرط الخامس من شروط قبول الحديث الصحيح الضبط، أن يكون الراوي الذي ينقل لنا الحديث الصحيح ضابطا. ما معنى الضبط؟
ما معنى كلمة الضبط؟ ما المقصود بكلمة الضبط؟ Эми бешинчи эми акыркы бул сахих хадистин акыркы шарты деген мында деген добут болуусу, доп деп коет, жакшы эске тутуу болуусу. Эми бул эмне деген, эмнени айтып жатышат бул менин алымдар? الضبط هو أن يتثبت مما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أن يتثبت ويتحقق مما يسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا معنى الضبط. Эске тутуу деген, доп деген маани эмне? Бул деген адам деген кайсы бир учурда, каалаган учурунда өзү эмнени уккан болсо, ошол хадиске байланыштуу эмнени уккан болсо, ошону деген тастыктап туура тууралап тастыктап бере алат. Мисалы, кайсыл каалаган учурунда деген муну мындай эстей алат. والضبط قال العلماء هو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب، يعني يضبط الكلام الذي يسمعه فلا يزيد ولا ينقص فيه ولا يبدل ولا يغير ولا يقدم ولا يؤخر. قالوا الضبط نوعان: ضبط صدر بحيث أنني أسمع الكلام لا يسجل في عقلي مباشرة دون خلل، هذا النوع الأول. Биринчи эми балдар бүйтүп айтышкан. Эми бул эске тутуу деген, жакшы эске тутуу дегендин эки түрү бар деп айтышкан. Биринчи деген бул китептин эске тутуусу деген, китепке сактап калуусу. Экинчи түрү деген көкүрөккө, анын жүрөгүнө, анын ушул акылына эстеп эстеп сактап калуусу. Мааниси кандай? Ушул жакшы эстеп калат, жакшы сактап калган же жазып калган, жана эч нерсени кошумчалабай, эч нерсени кемитпей, бир нерселерди өзгөртүп салбай, ушундай жакшы туура сактап калгандыгы деген маани. والضبط الثاني ضبط كتاب، بأن يكتب الراوي كل ما يسمعه في كتاب. Демек эмне экен? Демек китепке жазуу дагы бул экинчи ушундай жакшы эске тутуунун мааниси болот. Адам ошол эмнени уккан болсо, аны деген жакшы сактап, аны китепке жазып калгандыгы. و لحكاية الضبط، يعني قد يتعجب طالب أو طالب علم أو شيء، يقول: هل معقول أنه كان هناك من يحفظ هذه الكمية الكبيرة من الأحاديث بأسانيدها في عقله؟ نقول: نعم، كان عندهم القدرة على هذا الأمر. Эми бул жакта бирок илим алуучу таң калышы мүмкүн дейт. Кандай ушундай акылга мындай сыябы дейт, акылга туура келеби дейт. Кандай гана ушундай көптөгөн хадистерди ушундай өзүнүн иснаттары менен чын чатсындагы адамдардын баарысы менен эске тутуп калгандар болобу деп. Мындай нерсе, ушундай адамга ушундай нерсеге мүмкүн кудурети жеткендер болгон дейт. ودائما ما يذكر العلماء قصة لطيفة وشيقة للإمام البخاري رحمه الله في مسألة الضبط. فيحكى أنه نوى الرحلة إلى العراق، فاستقبله أهل العراق بحفاوة. لا ما فهمت. الله المستعان شيخنا، شوية نعم. طويلة. الله المستعان شيخنا، لا دي ما فهمتك يا أبا إسماعيل؟ نعم مرة ثانية شيخنا، أريد. مرة ثانية. أقول في مسألة الضبط هناك قصة لطيفة تحكى عن الإمام البخاري أنه أراد زيارة العراق فاستعد له أهل العراق. Бул бир окуя бар дейт, имам Бухари тууралуу. Ал деген Иракка барган эле дейт. وهم قد سمعوا أن الإمام البخاري من الحفاظ وأنه يحفظ كثيرا، فأراد العلماء في العراق أن يختبروا الإمام البخاري. Жана ага адамдар чогулуп анан угушкан эле дейт. Имам Бухари деген ушундай эске тутуу жакшы, бул деген ушундай чоң хадис илиминен имамдардан болот деп, анан адамдар аны сынагысы келет дейт. Сынашат. وأتوا ب10 أحاديث وأتوا ب100 حديث وقسموها على 10 رجال، كل رجل 10 أحاديث. Жана 10 адам келип туруп деген 100 хадисти алып келип, 100 хадисти деген ушул 10 бөлүштүрөт дейт. 10 кылып 100 хадис деген 10 адам өзүнө бөлүштүрүп алышат дейт.
هكذا مثلا 10 هذه الأحاديث وهذه الأسانيد، فهذا مثلا رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه فلان عن فلان عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية 10. وأعطوا كل رجل منهم 10 أحاديث، ثم أخلفوا الأسانيد، أخذوا أسانيد هذا الحديث وركبوها على هذا المتن، وأسانيد هذا الحديث وركبوها على المتن، فأخلفوا متون الأحاديث وأخلفوا الأسانيد. ошол 10 хадисти алып келип туруп, мына устаз көрсөтүп жатат. Мисалы, хадистин иснады бар, хадистин чындырчасы бар, алып келген адамдардын ошол мисалы. Анан ошондой эле матны бар, хадистин өзүнүн сөзү бар. Жана ушундай 10 хадисти алып келип туруп, мисалы, анан иснаттарын өзгөртүп койушкан дейт. Мисалы, баланча адамдар алып келген ушул чындырчаны алып туруп, бир хадистикин алып туруп, башка хадиске коюп, аныкын болсо беркеге коюп, ушинтип алмаштырып койгон эле дейт. 10 хадистин тең, ар бирөө тең, 10 тең эмне өзүнүн хадистерин, иснаттарын өзгөртүп алышкан дейт. ثم بدأوا يسألونه عن الأحاديث المزيفة، فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول البخاري لا أعرفه. والحديث الثاني فيقولون الحديث المزيف رقم 2 فيقول لا أعرفه، والثالث لا أعرفه، إلى أن قال 100 حديث قال لا أعرفه. فتعجب الناس كيف البخاري لا يعرف هذه الأحاديث. Жана алар анан өздөрүнүн ошо өзгөртүп койгон хадистерин ага Бухариге айтып башчык дейт. Мисалы, баланчадан айтты деп чындырчаны кечке айтып бүтүп, анан айтат дейт. Мындай айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деп айтса, имам Бухари айтат дейт. Жок, мен бул хадисти билбеймин деп айтат. Экинчини сурайт. Кайра өзгөртүлгөн башка хадисти айтып туруп, баланча айтты деп чындырчасын айтып келип, анан кайра пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты десе, айтат имам Бухари, жок, мен муну билбеймин дейт. Ушинтип улантып берип 100-100-чү хадиске чейин жетсе, ал айтат дейт, жок, билбейм деп отура берген болот. Анан адамдар таң калышат дейт. Кандай бул имам Бухари болсо, кандай бул хадистерди билбейт деп таң калышат. ثم في نهاية الكلام قال لهم الإمام البخاري: أما الحديث الأول الذي ذكرته يا فلان أن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أحفظه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجبوا كيف أن البخاري حفظ 100 حديث الخطأ وصححها وركبها على أسانيدها الصحيحة في جلسة واحدة، فشهدوا له بالحفظ. Жана андан адамдар таң калгандан кийин анан имам Бухари айтат дейт. Мына баланча адам айткан мол хадис, алла мындай иснатты айтып бер дейт. Баланча айтты, бул айтты, андан айтты деп айтып келген хадис дейт. Жо мен эстеп менин билишимче дейт. Ал айткан мына баланчадан айтты, бирок бул жактан тигилден айтты деп мындай башка ошол хадисти өзгөртүлгөндүгүн тууралап кетип, анан мындан айткан деп. Ал эми бул экинчи адам айткан хадис, бул өзгөртүлгөн. Ал андай эмес, мына мынтип мындай деп айтты дейт. Жок, ал андай эмес. Ал мындан келди, анан бул кандай болуп туруп деп анан кайра тууралап туруп анан айтып кетет дейт. Ушинтип анан 100 хадисти тең ошол кайсы бир ошол чогулушта уккан болсо, ошол жерден жаттап калып аларды. Анан аларды кайра кайталап анан тууралап туруп анан айтып берген дейт. Анан адамдар өтө таң калышкан дейт. Бир чогулушта эле, бир ошо мажлисте отуруп туруп эле 100дөн тең жаттап калды дагы, жана аларды деген тууралап туруп анан адамдарга анан тууралап кайра айтып берип койду деп таң калышкан. وبهذا نكون قد أخذنا الشروط الخمسة للحديث الصحيح، وهو اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة والعدالة والضبط. إذا توفرت هذه الشروط الخمسة في أي حديث فيصبح هذا الحديث حديث صحيح. Демек ушул менен эмне болду? Мына хадистин деген шарттарын алып бүттүк дейт. Эмне болуш керек экен? Хадис сахих болуусу үчүн биринчи деген иснады үзүлбөгөн болуш керек. Экинчиси деген ал хадисте деген шазда болгон жана бөтөнчүлүк болуп калбаш керек, жана илля оору болбош керек, жана ошол риваятчы деген ал адилеттүү, динчил болуш керек, жана анын эске тутуусу жакшы болуш керек. ونأخذ حديث واحد صحيح سريعا لنطبق عليه، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وننظر إلى هذه الشروط هل انطبقت عليه أم لا. الإمام البخاري رحمه الله يقول: حدثنا الحميدي، والحميدي هذا هو شيخ البخاري أخذ منه الحديث وسمع منه، إذن هنا تحقق اتصال السند.
وأيضا الحميدي هذا من الثقات، من الثقات. قال الحميدي هذا حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هذا من الثقات، وقد سمع الحميدي الحديث من سفيان بن عيينة مباشرة. لعلك تترجم هذه. نعم نعم. эми ушул буга чейин алган шарттарды түшүнүшүбүз үчүн бир мисалды алалы дейт. Бир мисалды алалы. Ушул менен анан бүтүрөбүз аяктабыз дейт. Анан карасаңыздар ушул мисал кандай дейт. Бул эң биринчи имам Бухаринин сахих жыйнагында келген хадис. Имам Бухари рахимахуллах айтат дейт. Мага бизге Аль Хумейди айтып берди дейт. Хумейди бул деген имам Бухаринин устазы болгон, имам Бухаринин шейхи болгон. Ал өзү дагы бекем ишеничтүү ошо риваяттардан жана эмне болуп жатат бул жакта? Мына бул шартчы болгон экен, ал бекем экен, ишеничтүү жана ал Бухари андан өзүнөн уккандыгын айтып жатат. Бухари демек эмне экен? Ортосунда үзүлбөгөндүк бар. Ортосунда үзүлбөгөн экен. Өзү өзүн уккан. Жана ошондой эле Хумейди айтып жатат. Бизге айтып берди дейт. Суфьян ибн Уейна дейт. Суфьян ибн Уейна бул дагы бекем болгон, ишеничтүү болгон риваятчылардан. Жана эмне дейт? Хумейди дагы мындан өзүнөн айтып жатат. Суфьян ибн Уейнадан өзүнөн уккан экен. Демек бул жакта дагы үзүлбөгөндүк такталды. فالبخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص. نلاحظ أن علقمة هو شيخ لمحمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو شيخ ليحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو شيخ لسفيان بن عيينة، وسفيان شيخ للحميدي، والحميدي شيخ للبخاري. فهذه السلسلة كلهم ثقات، وكلهم أصحاب ضبط، وكلهم عدول، فتحقق اتصال السند، وتحققت العدالة، تحقق اتصال السند والعدالة، وتحقق الضبط، وانتفى الشذوذ، وانتفت العلة. قالوا جميعا قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا محمد هل بن واضح إبراهيم كيف؟ التيمي ولا إبراهيم التيمي؟ نعم واضح؟ إبراهيم التيمي أو محمد بن إبراهيم التيمي يا شيخ؟ لا، محمد بن إبراهيم التيمي. نعم طيب خلاص. эми карасаңыздар мына мындай болду. Имам Аль-Бухари айтып жатат. Бизге Хумейди айтып берди дейт. Бизге ал Хумейди айтып жатат, бизге Суфьян ибн Уейна айтып берди дейт. Ал Суфьян ибн Уейна айтып жатат, бизге Яхья ибн Саид аль-Каттан айтып берди дейт. Жана ал айтып жатат, Яхья ибн Саид айтып жатат, бизге Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайми айтып берди дейт. Жана ал айтат, Мухаммад ибн Ибрахим айтат, бизге Алькама ибн Сад ибн Аби Ваккас дейт. لا، علقمة بن وقاص وليس سعد، علقمة بن وقاص. Алькама ибн Ваккас айтып жатат дейт. Жана ал айтат дейт, бизге Умар ибн Хаттаб айтат дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат дейт, амалдар ниетке жараша дейт. Эми карасаңыздар мына бул ар бир хадисте эмне болду? Биринчиден ар бир ушунун риваятчысы, ар бир ушул хадистеги болгон кабарчылар деген бул деген бекем риваятчы, бекемдер, динчилиги сакталган, эске тутуусу жакшы болгон бекем риваятчылар болгон. Анан ишеничтүү. Жана ар бири тең эмне болду? Өзүнүн шейхинен угуп жатат. Мисалы Алькама деген бул деген Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тайминин шейхи, ал өзүнөн түзмөтсүз укту. Жана Мухаммад ибн Рахим ал Яхья ибн Саид аль-Каттандын шейхи, ал түзмөтсүз өзүнөн укту. Жана Яхья ибн Саиддин деген ал деген Суфьян ибн Уейнанын устазы шейхи, алдан түзмөтсүз укту. Анан Суфьян ибн Уейнадан Хумейди угуп атат түзмөтсүз. Үзбөй. Анан Хумейдиден Бухари укту. Үзүлбөй ушундай келип сакталып келди. Демек карасаңыздар баардык шарттар сакталды. Биринчиден үзүлбөгөндүк болду. Жана эч кандай бир оорулар жок, эч кандай бир бөтөнчүлүктөр жок, жанагындай шаздалар жок. Же болбосо анан баардык риваятчылар булар адилеттүүлүк, динчилиги бар. Жана баардык риваятчылардын эске тутуулары жакшы. Демек ушул менен сахих хадистин деген баардык шарттары тең жыйналды. وبهذا نكون يعني قد أخذنا الشروط الخمسة للحديث الصحيح. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن تكون واضحة في عقولكم وفي أذهانكم،
وأعلم أن اليوم قد أطلنا كثيرا وأرهقتكم معي، لكن كان لابد أن أوضح قدر الإمكان، عسى الله أن ينفع بها. Zaten ушул менен биз мына сахих хадистин деген баардык 5 шартын тең алдык дейт. Жана Аллах Тааладан сурайбыз дейт. Улуу Аллах Тааладан улуу арштын Роббиси деп сурайбыз дейт. Ушуну бизге пайдалуу болгон болсун дейт. Эми бүгүнкү сабакты сиздерге узак кылып койдум дейт, узартып койдум дейт. Эми бирок колдон келишинче ушуларды түшүнүп алыш керек болчу дейт, бүтүрүп коюш керек болчу дейт. هل هناك أسئلة أخرى؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر من الحديث الصحيح، ولو نعم. أحد الإخوة يريد توضيح، يريد شيء يعني لعلنا نفيده إن شاء الله فيه. Сахих хадис боюнча ушул менен бүтүрдүк дейт. Эми дагы бир кошумчаларыңыздар болсо, түшүнбөстүктөрүңүз болсо айтсаңыздар болот дейт. Ушу темага байланыштуу. يا شيخنا هناك خلاص يا شيخنا مفهوم، وأظن نؤجل إلى غد يا شيخنا إذا لا ما بأس بذلك، لا بأس بذلك. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وجزاكم الله خيرا على هذا الصبر والتحمل، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. Аллах Таала силерге жакшылыктарын берген болсун дейт. Ушу сабыр кылганыңыздарга, чыдап турганыңыздарга да жана Аллах Таала жакшылык иштерин силердин таразасына муну койгон болсун дейт. Эми суроолоруңуздарды дагы бул жакта суроолоруңуздарды мага жазсаңыздар, эми убакыт узак болуп келгендиги себептүү эртеңки күнү сабакта эртеңки күнкү сабакта суроолоруңузду беребиз иншалла. Жазакаллах хайран шейхана фадыл. جزاك الله иншалла. خيرا ونفع الله بك يا شيخ كمشي. طيب شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.